Тартуу алдындагы хоккей. Адатта шайба менен ойноо музда же чөптө кездешсе, жогорку экзотикалык түрү илгери эле 1950-жылы Улуу Британиялык жергиликтүүлөр тарабынан пайда болгон. 6 адамдан турган 2 команда болот. Оюнчунун башында маска, трубка, колгап жана пластикалык 30,5 см болгон таякча болот. Суу алдындагы дарбазанын узундугу 3 метр. Оюн 15 мүнөттүк 2 таймдан турат. Катышуучуларга эч кандай талап жок. Сууда жакшы сүзсө болгону. Шах-бокс бул оюнда адамдын эки тарабын бирдей көрсөтүүгө багытталган, күчүн жана акылын бир убакта иштетүү керек. Биринчи жолу оюн официалдуу түрдө 2003-жылы ойнолгон. Оюн 11 раундтан турат. 6 раунд шахмат болсо, 5 бокс. Акыркы раундтар шахмат менен бүтөт. Ар бир раундтун ортосунда дем алып колгапты алмаштырууга 1 минутадан убакыт берилет. Бокста ар бир раунд 2 минутадан болсо, шахматта 4 минут болот. Оюн жыйынтыгы ким биринчи мат койсо же нокаут менен аяктайт. Уюлдук телефонду ыргытуу. Бул оюнга эски телефондон канча болсо алыска кутулуу деген девиз жарашчудай. Оюн жыл сайын Хельсинкиде өтүп турат. Мында телефонду канчалык алыска ыргытуу менен бирге артисттик жөндөм да эске алынат. Мисалы 2008-жылы 20 сантиметрге башкача бир грациоздук түр менен ыргыткан ит жеңүүчү болгон. Рекордду 95 метр алыстыкка ыргыткан телефон койгон. Аялын ташуу. Мындай ой 1800-жылы финттик каракчылардын башына келген. Алар өздөрүнүн физикалык күчүн кыздарды уурдап качуу менен билдиришкен. Жылдан жылга бул адат каракчылардан кадимки элдерге тарап салтка айланган. Азыркы учурда спорт түрүнө да кирип калган.